Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 27 жаштасыз, э? Siz эмнеге даттанып келдиңиз? Мен тамам кызыл ооруп атат да, дем албай атам. Адышка болуп калды. Так. Адышка сиз этаждан этажга көтөрүлгөндө же көбүрөөк баскандабы? Көбүрөөк басканда этаждан этажга көтөрүлгөн. Мындан чыкканда эмне болосуз? Мындан шайыңыз мындай ооп, шалдырап, настроением жок, ачууң келет. Настроениеңиз жок, ачууңуз келет. Отурган жерде уйкуңуз келеби? Уйкум келет. Отурган жерде уйкуңуз келет, э? Так. Настроениеңиз жок. Сизге дүйнө кызыксыздай болуп калат кээде, э? Так. Тамак ичкениңиз кандай? Тамак ичкен аппетитим жок. Аппетитиңиз жок. Так. Эртең менен өзүңүз ачууданданабы? Келет. Зарна болосузбу? Болом. Зарна болосуз. Так, ичиңиз катабы? Катат. Ичиңиз катат. Канча күндө бир барасыз? 4-5 күндө. Бул орустар айтмакчы, бул беда да. 4-5 күн деген сөз бул эң жаман нерсе. Бул деген нерсе сиздин ичиңиздеги улуу зат. Сиз өзүңүзгө кайра сиңет да. Күнүгө заң чыгып туруш керек. Чыкпай калгандан кийин ошо заң менен кетип аткан улуу зат сиздин өзүңүзгө сиңет да. Көрдүңүзбү? 4-5 күндүк улуу зат сиздин сиңизге кайра сиңет. Конечно, бул деген токсин деп коет, муну улуу зат деп коет. Так, демек, урматтуу мекендештер, мен ушул чоң кыз менен сүйлөшүп атып, мен айттым, келиңиз, мен сиздин каныңызды көрөйүнчү дедим да. Мен азыр келген пациенттин бардыгын сөзсүз түрдө кан көрүп калдым да. Эми башында биздин мекендештер кой кымбат, анан анда мындай деп ушинте беришет. Анан мен болбостон жок көрөбүз деп, мен азыркы мезгилде ушу көбүрөөк канды көргөнгө туура келип калдым. Чоң кызым макул деп, мен айттым, сенин каныңда көбүрөөк өзгөрүү бар. Кел сенин канын көрүп берейин десем, мейли деди, мына демек камераны канга жакын алып келиңиз. Мурун ким көрүп жүргөн болсо, мен ошо дайым айтам да, бул биздеги эритроциттер да, мыналар бизде эритроциттер. Бизде кандын ичинде көп элементтер бар. Мына сиз түшүнүп алыңыз. Эритроцит деген бар, лейкоцит деген бар, тромбоцит, знаете, эми кандын ичинде элемент деп койдум да, мен мындай бир ар бир элементи бар да. Мына ошол ар бир элемент бизге кызмат аткарат. Ушунун ичинен биз 3 элемент боюнча сиздин акыбалыңызды айтып беребиз да. Бул эритроциттер, мынакей, көрдүңүзбү? Анан тромбоциттер, анан лейкоциттер. Лейкоциттер бизде, мен дайым айтып калам, бизде военныйдын ролун аткарат. Булар бизде коргоочулар да, бизге кирген, организмге кирген микробтор, микроб кирет, вирус кирет, эмне кирет, ушунун баарын бизде лейкоциттер тутуп, барып, жеп, жок кылыш керек. А эритроциттер бизге микроэлемент апарып берет. Анан бизге гемоглобин апарып берет, бизге кычкыртек апарып берет. Булардын акыбалы дайыма мындай жалгыз жүрүш керек. Жакшы, сиздин акыбалы эритроциттериңиз жалгыз жүргөн жерлери бар экен. Бирок сизде эң орустар айткандай беда сизде хилоз деп коет. Мына майда точкаларды көрдүңүзбү? Мына камераны көрсөтүңүз, жакына мекендештер көрсүн. Мыногу майда бөлүкчөлөр, булар обыкновенный эле эрибей калган майлар. Демек сиз тамакты кууруп атканда бир кашык май кошосузбу, же бир кичине бир бүдүр эт жеп атканда май кошо жейсизби? Сиздин майыңыз аягына чейин эрибей атат деген сөз. Бул эмне үчүн эрибей калды? Сиздин өтүңүз жакшы болбой атат. Мен дайым айтам, бизде Кудай Таалам бизге бесплатно аптека берген. Бул өт менен уйку бездин согу. Мына сиз ушул уйку без менен өттү иштетсеңиз эле, тамак до конца эримек да. Кандын ичиндеги кандын составы суюк болуш керек. Ал азыр майлардын эсебинен коюу болуп турат. Демек, коюу кандын эсебинен сизге кычкыртек жетпей атат, сизге микроэлементтер жетпей атат дагы, сиздин постоянно башыңыз ооруйт, алыңыз куруйт, энтигез, сизге дүйнө кызыгы жоктой болуп атат. Эмне үчүн? Сиз али жашсыз, 27 жаштасыз. Бирок сиз мына эрибеген майлардын эсебинен сиз каныңызды койлантып, кан менен ар бир клеткага тамак барып туруш керек экен, э? Значит, клеткага толук кандуу тамак да барбай атат, белок, углевод, жир деп коет. Ошолор толук кандуу эрип барбай атат,
Себеби башка нерселер ээлеп алган кандын ичин. Эми караңыз, бир эле жерде эмес, мына кайсы жерге жылдырсам, бүт эле жерде, мына бүт эле жерде майлар. Мына дагы жылдырайын, мына дагы майлар. Караңыз. Мына. Бул деген крик о помощи деп коет. Организм кыйкырып атат. Эчеке, мен канды тазала, керектүү нерсе гана же, керектүү нерсени гана ич деп организм кыйкырып бакырып атат. Биз кыйналып атабыз. Ар бир менин клеткалары, мына ошо зоб деп атабыз, анын клеткалары, колдордун клеткалары баары толук кандуу кан келбей атат деп кыйкырып атышат. Так, дагы жылдырайлы. Мынакей караңыз. Булар мында жалпак тил менен түшүндүргөндө туз деп коет да. Ортофосфорный кислота деп коет, мочевая кислота деп коет, холестерин, мына ошол эрибеген, толук өт жакшы түшпөгөн үчүн толук эрибестен мына туздар дагы чоң-чоң бөлүкчө болчу калып турат. Ногу дагы бул холестерин жери бар. Холестерин тоже до конца эрибестен ошондой жери боюнча калып калат. Мына караңыз, мына дагы эле майлардын холестериндер мына. Бул деген сөз мен бир эле тамчы алдым, бир тамчыда ушунча май бар экен. А сиздин 5 литр ичиңиздеги кандын ичинде канча май болуп калат? Мына ошол майлар, сиз ушуга чейин сиз диета бузгансыз. Эмнени көп ичкенсиз? Газировка коюп. Көрдүңүзбү? Кола ичтиңиз беле? Фанта жеп белеңиз. Фастфуд жеп белеңиз. Чипсы бар, кириешки. Чипсы. Мына ошо мен азыркы жаштарда айтам да, силер жасалмасыңар депчи. Силер жасалма тамакты жеп, организмди ошону чогултуп алгансыңар. Мына ошол нерсени кетирип берем деп, ошону эритип берем деп, өт иштеп, акыры чарчап калды дагы өт чыгарып алды. А өт жакшы чыкпай калгандан кийин бүттү. Тамак сиңбей калды. Так, бул өтө жаман нерсе. Мына караңыз, бул деген өтө туздар, жашыл ташылдын баары эле туз болот. Мына майларды караңыз. Бул деген мындай болбош керек. Бир бүдүр май болбош керек. Эрибеген бир бүдүр май болбош керек кан тамырда. А сизди каптап калган. Дагы суу жери жок. Эми мынаны караңыз. Мына булар да майлардын бүтүкчөлөрү. Ногу нерсе? Сизде аллергияңыз бар. Муну эозинофил деп коет. Мына мунун пайда болушу аллергияны көрсөтөт. Эмнеге аллергияңыз бар? Чөптөргө, Эми караңыз, ногунун бар болушу организмде бир паразит жашайт. Аллергия деген сөзсүз түрдө ичегиде бир курт жашайт, бир паразит жашайт. Эмне үчүн жашап атат? Себеби деген сиз 5 күндө, 2 күндө, 3 күндө ажатканага барбай каласыз. Мына ошол үчүн сизде ошол жакта жашаган аз өлчөмдөгү паразиттер көбөйүп кеткен. Мына ошол паразиттердин көбөйүп кетиши муну айтып турат. Ошолор жашап ичегиде өзүнүн заңын чыгарат. Ошол паразиттер, ошол простейшилер деп коет. 3 мал тамактансаңыз, алда 3 мал тамактанат. 3 мал ошол эле жерге ажатканага барат. Мына ошолордун ажатканага барган заңы сизге аллергия болуп берди. Көрдүңүзбү? Демек биз азыр дагы карай бергенде азыр көрөбүз кандай паразит сизде жашап атат экен. Эми пока мен сизге демек сиздин майларыңызды көрсөттүм, крик о помощини көрсөттүм, Так. Кайсы жерде ачпайлы, ошол эле поле зрения деп коет, ошол жерде бар мына туздар, майлар, мына. Булар бири-бирине жабышып чоңоюп да калат. Так, демек мен сизге азыр дагы кийинки капсулаларды көрүп, кандай ушул акыбалдан чыгасыз, ошол жөнүндө түшүндүрүп берем.